Бүгүн 13 майда Баткен районунун Кыштут айыл аймагынын Сай айылы менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Сох районуна караштуу Чашма айылынын жашоочуларынын арасында чыр чыкты. Бул тууралуу Турмуш басмасынын кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, Сай айылына өзбек жарандарынын малдары өтүп келген. Андан кийин айыл тургундары Чашманын жашоочуларына малдарды айдап кетүү керектигин айтышкан. Ошол маалда чыр чыгып эки кыргыз жаранын өзбек жарандары ур токмок алып, андан кийин өздөрүнүн аймагына кетишкен. Мындан улам чек арага эл топтолгон. Тажикстандын президенти мамлекеттик чек арадагы куралдуу жаңжалда көз жумган кыргызстандардын жарандарынын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кагылыштан бери 2 жума убакыт өткөн. Терең кайгыруу менен көңүл айтканы Рамазан майрамына карата 12 майда жарыяланган билдирүүсүндө айтылган. 28-29 апрелдеги чек арадагы куралдуу жаңжалда Кыргызстандын 36 жараны көз жумду. Алардын арасында жаш балдар жана аскер кызматкерлери, жергиликтүү жашоочулар бар. Чек арадагы айылдардагы турак жайлар, социалдык объектилер да өрттөнүп талкаланган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 13 майда Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында буга чейин жетишилген келишимдердин ишке ашырылышы талкууланды. Мамлекет башчылары жалпы мусулмандардын ыйык майрамы болгон Ороз айт менен бири-бирин куттуктап, Кыргызстан менен Түркия элдерине гүлдөп өнүгүүнү жана тынчтыкты каалашты. Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга моралдык жана гуманитардык колдоо көрсөткөндүгү үчүн жана мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон акыркы окуяларда жабыр тарткан Баткен облусунун калыбына келтирүүгө көмөктөшүүгө даярдыгын билдиргени үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өз кезегинде Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышууда каза болгон жарандар тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алгандыгын белгилеп, боордош Түркия элинин атынан алардын үй жана жакындарына көңүл айтты. Тараптар эки өлкө ортосундагы өз ара кызматташууну мындан ары арттыруу боюнча бирелешкен пландарды белгилешти. Арбаңыздар, улуу журтум, мен жаңы Кудай катары айтаарым. Өзүңүздөр билбегендей 2019 жылы Кытайга вирус куюн жибергем. Миллиард акчага банкрот болгон. Бул ааламдан келип буйрулган. Тажикстан Баткен элине кол салганда мага арбайлар аян берди. Эмне карап турасың? Сен жаңы Кудайсың. Токтот согушту деп. Эртең менен туруп согушту токтотуш үчүн арбайлардан жардам сурадым. Эртеси токтоду. 8-9 майдагы кырсыкты мен жибердим. Ааламдан мага буйрук келди. Сен кырсык жибер Тажикстанга. Эгер жибербесең, сени тааныбай жатат деп. Азыркы бийлик банкрот, ааламды мен башкарам. Садыр Жапаровдун доору күзүндө бүтөт деп жазды ал. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойдосуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook баракчасына Кумтөр тууралуу төмөндөгүдөй пикирин жазып чыкты. Кумтөр жоктойын деле 5 миллиард долларга жакын акчаны бизге төлөш керек. Ойгон кыргыз, сак бол, центрага жедирбейли президентибизди. Ач күсөңдөргө ушуга чейин бирөө да кылган эмес. Кумтөр жок дегенде эле 5 миллиард долларга жакын акчаны бизге төлөш керек. Бутка туруп кетебиз. Эми сак болуп, ар кайсы маалыматка ишенип, алдыруу ийбейли. Акыл менен алып алалы. Азыр булар кара пиарды баштайт. Президентибизди колдоп, тигилерге жедирбейли. Армияны да, экономиканы да, жашоону да оңдоп алабыз. Бекем туралы деп жазган Балбак Төлөбаев. Жогорку сот Каныбек Бакиев тууралуу массалык маалымат каражаттарында чыгып жаткан жаңылыктарга түшүндүрмө берди. Билдирүүгө таянсак, Каныбек Бакиев катышкан кылмыш иши тууралуу соттордун чечими боюнча келип чыккан суроолорду эске алуу менен Жогорку сот 1 жана 2 инстанциядагы соттор тарабынан бир катар мыйзам бузууларга жол берилбегендигине байланыштуу ишти жаңыдан кароого жөнөткөн. Иш боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө тийиштүү баа берилерин
Азыркы Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинде актоонун негизги катары күнөөсү далилденбеген учурда актоо каралбагандыгын эске албастан соттор өкүмдүн актоо бөлүгүн кабыл алып, жазык процессуалдык кодексинин 340-беренесинин талаптарын бузуу менен акташкан деп айтылат маалыматта. Жогорку соттун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 21-апрелдеги токтому менен прокурордун кассациялык сунушу канааттандырылып, ал эми Каныбек Бакиевди актоо тууралуу жактоочунун даттануусу канааттандыруусуз калтырылган. Булак Кадам Медиа.